Элет жашоосу, элет турмушу. Мына бүгүн биз асыл зат көрсөтүүсүндө элеттеги карапайым асыл заттардын турмушун чагылдырууну чечтик, саламатсыздарбы? Анда эмесе бүгүн биз мына Чаткай районунун Башкы Терек айылында турабыз. Мына биз азыр Молдалиева Гүлбайрам эжекенин үйүнө келдик. Элеттеги айымдар эмне менен алек болот? Жашоосу кандай? Деги эле элеттин айымы кандай күн кечирет? Анда таанышып көрөбүз. Саламатсызбы, эжеке? Саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жүргүлө анда үйгө кирип сүйлөшөлү. Келиңиздер. Деги эле Гүлбайрам эжеке, бүгүнкү күнүңүз кандай өттү? Бүгүнкү күнүм ушу эртең менен туруп неберелер менен алек болом. Анан кичине магазин иштетем, ошол менен кеч кирет. Үйдүн тирелеги азыр стройка кылып атабыз. Ошентип кеч киргенин да билбей калабыз. Өзүңүз сиз кайсыл жердин кызысыз? Мен ушу жолдошуңуз экөөңүздөр кантип турмуш куруп калгансыз? Маегибизди башынан баштайлы. Рахмат сурооңа. Мен өзү Чаткалдыкмын. Ушу Чаткалда Жаңы Базар айылында туулуп өскөм. Анан ушу 1983-жылы окууду аяктагандан кийин Коргон Сай айылына турмушка чыккам. Жолдошум Молдалиев Дүйшөн алы. Экөөбүз ушу андан кийин ушу Башкы Терек айылына бөлүнүп келип, ушул жерде күн кечирип жашап жатабыз. Кудай кааласа 6 балам бар. Неберелерим бар. Гүлбайрам Молдалиеванын жан дүйнөсү гүлгө жакын. Жаш кезинен айылда чоңойгон үчүн эрте туруп тоого мал айдап, торпок багып жүрүп, тала гүлдөрүнө кызыкчу. Турмуш кургандан кийин ал көзүнө чалдыккан гүлдү өстүрүп, жаны жай алат. Жакынга кыз берсең жакшы экен, көңүлүң жай, ысык суук мааракелерде кашыңда болот деп эрдемсинген Гүлбайрам апа кыздарын кубанычтуу тосуп алды. Келгиле, кыздарым келатат. Бул кыз чоң кызым. Ушул жерге турмушка бергем, ошол эле эмне жерде. Анан айындарым келгиле. Кел. Анан айын. Неберелерим бул. Кимдер? Булар эң чоң кызым ушул. 84-жылкы. Ушул жерге турмушка чыккан. Бул неберем, экинчи неберем бул. Чоң баласы 9-ду бүттү, Кудай кааласа быйыл. Бул андан кичинереги. Мен булну да сиздин кызыңыз экен деп. Жок. Бул кызымын 5 баласы бар. Анда үйгө киргиле, кандай отурасыңарбы? Мал жаныңар аманбы? Абас кандай, иштен келген жокпу? Жок, иштен. Кыйналбай элеби? Уйлар кандай, жакшыбы? Жакшы. Уйлар ооруп калат эле. Жүргүлө. Уйлар шарт болуп калыптыр да азыр. Киргиле үйгө. Мына бул Молдалиева Гүлбайрам эже менен Молдалиев Дүйшөн мырзанын быйыл турмуш курганына 40 жылдын жүзү болот экен. 40 жылдын ичинде мына бул үй бүлө 6 балалуу болуп, небере көргөнгө жетишкен 4 кызын турмушка берип, мына азыркы келген кызы мына ушул айылга турмушка чыккан. Каарманыбыз мектепти аяктаган соң жогорку окуу жайга өтпөй калганына өкүнбөйт эле. Алар балдарынын баарын билимдүү кылганга аракет жасашты. Жолдошу совхоздо алдыңкы механизатор болгон. Экөөсү мамыр жумурт ынтымактуу тирилик кылганына ыраазы. Бул Оштон келген неберелерим, оштуктар. 3-чү кызымы Ошко бергем. Мен апа-атамдын 3-чү кызы болом. Апа-атам мени окутту, жогорку билимдүү кылды. Өзү мугалиммен, англис тилине сабак берем да. Апам кичинекейимде аябай кыялданып экен да, мен англис тили мугалими болом, англис тилди аябай жакшы көрөм депчи.
Эми ал убакта билесиздер, окууга өтүү аябай кыйын болгон да. Анан окууга өтө албай калып, кийин мен өзүм аябай кызыкчумун ушул тилгечи. Мени колдошту да ушул жактанчы. Мени колдошуп, эмне десем баарына аткарышты. Мен ыраазымын да, ыраазымын. 2 балам бар, ушул 2 балам менен азыр апатам каймагын жеп, этин жеп келели деп оштон жүгүрүп келип калдык да. Анткени каймагы, эти баары бул башкача да, суусу да башкача да. Ал жакта хлорду ичип, бул жака келгенде сууну ичкенде биз өзүбүзчө бир башкача таам болуп өзүнчө алат да. Баары ушу апам менен чай деп алыста жүргөндө билесиң да. Ыраазымын, өзүмө эне болдум. Билесиң, өзү эненин кадырын, баркын билесиң. Булар ыйлаганда, ооруганда, мен дагы жүргөнмүн да ушинтип депчи, эми эле чоңоя калдым. Өзүм чоңойгонсуп депчи. Баркын билип атам, ыраазымын. Буюрса булардын эмгегин актай албайбыз го, бирок эмгегин актай турганда бир ишти кыйрата албайбыз да. Ошо бирок аракет кылабыз. Айылдагы бардык улан кыздардын балалык чагы окшош өтөт дейт Гүлбайрам апа. Башкалар сыяктуу эле апама жардам берип жүрүп, тириликке каныгып, колума кездеме кармай коюп, андан бир буюм жасоого ынтызар элем. Апам эч качан тоскоолдук кылбайт эле. Менин жашоодо кол иштүү болушума апам себепкер дейт. Бош убактымда мен ушу чеберчилик менен алектенем, кийиз тигем. Мына саймаларды бүт өзүм тиккем. Кыздарыма ушинтип ар бирине тигип бердим. Кийизден 4төн, будан 2ден кылып тигип бердим. 4 кызыма. Ушул мен тиккен кийиздерим. Мынакта мыналар. Бир жылда канча кийиз бүтөсүз? Бир жылда бир кийиз эле бүтөм. Үйдөгү жумуштар менен бош убакта эле кармайм да. Магазин иштетем. Саткан мезгилиңиз болдубу? Сатпай эле ушул кыздарга эле, анан балдарыма деп коюп койгон кийиздерим. 2 балам үйлөгөндө берем. Бул сайманы тиккем. Килемче кылып. Бул туш кийизди, бул туш кийиздерди тиккем. Ошол Саймалардын кандай сайма деп аталат? Бул кирес сайма да, кирес сайма. Муну жаш убагымда тиккем. Илгерки азыр мындайды тикпейт деле. Жаш убагыбызда тиккенбиз ушуларды. Азыр сайма деле тигилбей калды, кийиз деле калып баратат. Кийиздин ордуна азыр килем беришип калды го. Мен кыздарыма баарына бердим 4төн кийиз. Биринчи боор менен чийип, эме кылып алып, өзүм чием баарын эле, кийизин деле өзүм жасайм. Койду кырктырып, жүнүн кийиз кылып, анан ыскыттарын ийирип, чуужип кылып, баарын өзүм эле кылгам. Кроватка дагы парда кылып, илгерки эмелерде азырлар калып калды. Ушу кичинекей эле апам өзү чебер болгон. Ушу кичинекей менен бүт нерсени үйрөткөн. Окуудан баргандан кийин жүндү тыт дечи эле, жүндү тытып, кийизди кылып, эме кылып берчи эле, өзүм чийчи элем. Айылдагылардыкында чийип берчи элем кийиздерин. Ушу окуп жүргөндө эле эме кылгам. Бирок ошол көрсөткөн кызматыңызга акы алчу элеңизби? Жок, акы албай эле. Акы албай эле кылып берчи эле, ал убакта акы деле албачу эле го. Ошентип эле өзүм, бирок мындайлардан бир экөөнү саттым. Туш кийиз деп коет бизде. Ушуларды тигип, эликтерди тиктик ал убакта. Кыздарга ушинтип көшөгө тигип бердик. Баарын ушу колум менен жасап бердим да. Башым А буну канча убакытта бүтөсүз? Муну көп эле жакшы отурсаң бир 2 айда бүтөт болушуң керек. Мен көп эле тиктим буларды. Кыздарга азыр мындай тигип деле беришпейт, мындай занавесканы эле кылып беришет го. Биздин убакта ушундай тигилген да. Ушу көшөгө тигип, туш кийиз тигип, жаш кезде ошентип алектендик. Биздин балдарым жаш убакта бүт жалаң токуп кийгизген балдарыма. Маечка, жемпир, шапка иши кылып баарын токуп, жүндү ийирип, эчкинин жүнүнөн ийирип, жалаң токуп кийгизгем да балдарга, кыздарга. 2 кызым уда болгон да, окшош кылып кийгизчү элем. Шапкасын, жемпирин. Бул эми өзүм эле кылган төшөктөр. Ичинде аразында апам
септе берген төшөктөрүм дагы бар. 40 жылдан бери сактап жүрөм. Апам деле 10 сыйра сеп берген ошол убакта мага. Ошодон баары азыр деле төшөктөрүнөн. Кийиздеринен бар могу салынып жаткан ак кийиз апам берген. Ушу биринчи тиккен кийиз экен апамын. Биринчисин мага берген. Ушул эки кийиз апамдыкы, салып отурам азыр. Эскирип баратса дагы сиз үчүн баалуу. Эскирбеди деп өзүмчө бир эме кылып карап турам да. Ушуга чейин бу кийизди сакташ да кыйын. Күйө жеп коет, чычкан жеп коет. Ушуну убагы менен карап сактайм да. Кийизди мен жайында 2 жолу эшикке күнгө чыгарып жайып, күн ысыкта ысып кетет. Бу күйөлөр ысыкты жакшы көрөт да. Муздатып кечке ал, кайра киргизип, жана дары себем. Эрменди арасына салып, ошентип бир жылда 3-4 жолу карайм да. Жараткан адам баласына канча перзент берет, эч ким билбейт. Бирок кеп ошол перзенттен тарбиялуу чоңоюшунда. Кызы Фирузанын жолдошу Дозонов Асылбек башкы терек айылынан болот. Айылда кандай иш-чара болбосун, Дозоновдор кол сунбаган жумуш жок. Анан анын дагы бир адатка айлантып алганы 2 тараптуу ата-энелерин жыл сайын эс алдырат. Бул светильникти Дубайдан эстеликке алып келдим. 2 кызыма, чоң кыздарыма, өзүмө деп. Дубайга декабрда жолдошум экөөбүз эс алганы барып келдик. Атасын, апасын деп күйөө балам, Асылбек күйөө балам жөнөттү. Барып эс алып келдик. 7 күн, 8 күн эс алып келдик. Жакшы эс алдык, жакшы жер экен Дубай. Анан бул гүлдөрдү ушу күндө карайм. Буну Таластан алып келгем. Гүл койгучу идиш деп. Бизде жол майда, июнда ачылат бияк жол. Жай менен Таласка каттайбыз да, Таластан товар ташайбыз. Анан жол жабылганда Алапка, Ошко каттайбыз. Ошол мезгилде сиздерге ылайыктуу Талас жак болуп калабы, жакыныраак? Бизге жайында Талас жакын болуп калат да. Бияка 5 саат, 3 саат болсо бияка 2,5-3 саатта барып калабыз. Мен ата-энеми бул дүйнөдө табылгыс байлыктарым деп эсептейм. Апамды эң бийик эмеде табылгыс байлыкты мен үчүн. Апам аябай сабырдуу, жумшак мүнөз, ошо жагынан эме кылам. Анан биз турмушка чыга электе апам көп айтчу кызга. Эмеден көчөдөгүн ташыба, ал жактан бул жакка ташыба, бул жактан нар жакка ташыба деген ошо менен тарбияланып, турмушта көп нерселерди эме кылып. Апам ошо эме сабырдуу, бир мүнөз, жөнөкөй, ошол эме жагын жөнөкөйлүгүн баалайм. Анан мен үчүн табылгыс байлыктар. Мен ушул Башкы Терек айылынын тургунумун. Анын Гүлбайра эжени 2008 жылдан бери тааныйм. Гүлбайра эже аябай жөнөкөй айымдардын катарын толуктайт. Анан баягы көрдүңүздөр болуш керек, күжүрмөн аябай эмгекчил айымдардын да катарын толуктайт десем жаңылышпайм. Гүлбайра эже көптөгөн ушул айылда кандай бир кол өнөрчү, ушундай бир иш-чаралар болуп калса, Гүлбайра эже ушул катышып турат. Анан кайсы бир жылдары ушул Гүлбайра эженин үйүн эң үлгүлүү үй бүлө деп дагы табышкан. Анан негизинен адамгерчиликтүү, жөнөкөй, анан өзүнө тыкаан тың айымдардын катарын толуктайт. 2018 жылдары ушул конкурс өткөрүлгөн. Ошол конкурста ушул Гүлбайра эженин үйү үлгүлүү администрация тарабынан эң үлгүлүү үй деп табылган. Ошол жылы ушул конкурс жарыяланып, ошол баягы көрктөндүрүү, жашылдандыруу биринчи максатында, экинчи баягы ошол үйдүн тыкандыгы, тазалыгы, бардык жагынан, кыскасынан айтканда бардык жагы төп келген үйлөрдүн бири болгон ушу Гүлбайра эженин үйү.
Гүлбайрам Молдалиеванын эртең менен туруп мал жанын жайгаштыргандан кийин көп жылдан бери ачып алган дүкөнүн карайт. Мындагы азык түлүктөрдү, керек жарак буюмдарды Талас шаарынан алып келишет. Жай мезгилинде Таласка ашкан кара бура бели ачык болот. Аралык 110 чакырым. Алар айыл элинин муктаждыгын ушинтип камсыздап турат. Буюрса жакында кичи уулун үйлөп алууну максат кылып турган 60 жашка чапчыган апа 13 неберенин кучагында бактылуу. Турмуш кургандан кийин 84-жылы ушул жака көчүп келгенден кийин эле баштадык. Ушуларды эл үчүн ошой кызмат кылып жүрөбүз. Биринчи эле баштаганыңызда ушул жерде баштадыңыздарбы? Жок, үйдөн эле сатып аттык бир эмеде. Майда жүйдөнү сатып аттык. Мектепте иштеп аттым. Ушундай эмелерди сатып, майда жүйдө тетрадурчкаларды. Анан кийин вагон сатып алып, вагондо иштеттик. Кийин анан биякты салып, азыр кичине ушу менен кечкери алек болобуз. Элдин талабын эле эме кылып алып келебиз. Мурундары кийим сатчу элем. Азыр кийим жакшы эме кылбай калды, өтпөй калды. Азыр продукта идиш аяк. Ошо эл эмнени керек десе ошолорду эле алып келип калдык азыр. Нары продукта дагы кымбат болуп атпайбы? Керек эле эмелерди алып келебиз, товарларды.